Атамбаев чүйдүн аксакалдарын чогултуп бийликке каршы чыгууга үндөдү. Биздин каналга жазылып, жаңы чыккан видеолорду биринчилерден болуп көрүңүз. Оюңуздарды комментарий аркылуу билдирип койсоңуздар болот. Алмазбек Атамбаев жакында чүйдүн аксакал көксакалдары менен жолугуп, өткөн кеткенди сүйлөшкөнүн өздүк булактар кабарлашты. Экс-Ажо алардан бийликте турган кезде кетирген кемчиликтери үчүн кечирим сурап, күзүндө азыркы бийликке каршы турууга үгүттөгөнү айтылууда. Кеңешмеде ал ставканы өзүнө эмес Албек Ибраимовго коюуну, ал түрмөдө жатканда чүйлүктөрдү каршылык көрсөтүү акцияларына алып чыгууга үгүттөгөн. Милиция Атамбаев тарапта болот, начальниктер бүт чүйлүктөр, алар бизди колдошот деп ишенимдүү айткан. Андан сырткары Албек Ибраимовдун аэропортто мэрияда койгон кадрлары каражат жагынан колдошоорун билдирген. Ошондой эле Сапар Исаковдун тарапташтары дагы кошулат. Массалык маалымат каражаттарынын жарымы Атамбаев тарапта болот, күндүк түштүк маселесин көтөрөбүз деген пландары менен бөлүшкөнү кабарланууда. Атамбаевдин карманар негизги аргументи эмне үчүн Чүй, Нарын, Ысык көлдүн кадрлары кызматка коюлбайт, көбүн кызматтан алып камап жатышат деген лозунг менен кооздолот дешет. Буканс басма үйүнөн балдарга белек. Кыргызстанда алгачкы жолу балдар үчүн түстүү сүрөттөр менен кооздолгон сапаттуу китептер жарык көрө баштады. Балаңыздын китеп окуу жөндөмүн арттырган бул китептер эл аралык стандартка ылайык келет. Буканс басма үйү балаңыздын келечеги үчүн олуттуу салым. Бактыбек Алмаматов, экс-депутат. Гүлендин саясатынын эң гүлдөп турган очогу бизде. Атамбаевка күзүндө гүленчилер жардам бериши мүмкүн. Бактыбек Орозбекович, учурда Сапат билим берүү мекемеси боюнча маселе абдан чыңалып турат. Эрдоган биздин Ажо менен жолукканда дагы бул маселеден кыйгап өткөн жок. Бул эмнени билдирет? Башка мамлекеттердин биздин ички саясатыбызга аралашканга акысы жок. Бирок дос катары өз пикирин алдын ала эскертип коюу милдети деп эсептесек туура болот. Учурда биздин өлкөдө гүленчилердин иши ушунчалык гүлдөп жатат. Алар акылдуу, билимдүү зирек балдарыбызды чогултуп келип, чоң суммадагы акчага окутушууда. Ал акылдуу балдарыбыз адырга алып барып таштап койсок деле окуй беришет. Болгону биздин тың балдарыбызды гүленчилер окутуп, кайра өздөрүнүн системасына азгырып жатат. Алар биздин салттуу динди карманбай, алардын кудайы да, пайгамбары да бирөө эле, ал Гүлен. Гүленчилер мамлекетке кандай азап алып келээрин Түркия башынан өткөрдү. Демек алар бизге жамандык каалабай эскертүү берип жатышы мүмкүн. Бүткүл дүйнө учурда Гүлендин мектебин жаап коюшту. Кыргызстанда гүлдөп өнүгүп ачык эле диний сектага берилип кирип кеткен эпогейине жетип калышты. Бул коркунучтуу нерсе. Учурда Сапат билим берүү системасынан окуган балдардын айрымдары бийликке келип жатат. Туура, бийликке келишти. Себеби алардын аталарынын колунда бар. Бийликте турган акчалуулардын балдарынын мамлекеттик жумушта иштей турган мүмкүнчүлүгү жогору экендиги маалым да. Жаштарыбызды Гүлендин диний сектасына азгырбай, чыныгы кыргыздын салты менен тарбиялашыбыз керек. Кыргызстандын болчок коопсуздугу үчүн дагы биз Сапат билим берүү системасын жабууга милдеттүүбүз. Албетте, мамлекеттин башында тургандар муну ойлонуп жатышкандыр. Бирок өлкөнүн коопсуздугу жалгыз УКМК же президенттин эмес, кыргыз элинин баарынын милдети. Учурда өлкө башчысы коррупция менен күрөшөм деп жатат. Азыркы камакта жаткан өкмөт башчылар, шаардын мурдагы, кийинки мэрлери камалат деген эч кимдин түшүнө кирчү эмес. Ушундай алгылыктуу иштер жүрүп жаткан жерде эл дагы жардам берип, кичинекей нерсеге да акча бере салбай, коррупциянын алдын алсак, өнүгүү жолуна түшөбүз. Болбосо кимиси келсе дагы сен жакшы, мен жаман дей берсек, анда ушул тиреш улана берет. Тегебаев келеби, Эшмат, Ташмат келеби өнүкпөйбүз. Күзүндө чоң саясий күрөш болот экен деген сөздөрдүн аягы тыйылбай жатат. Болушу мүмкүнбү? Мурдагы өлкө башчысы лидер болуп, бакырып чакырып алдыга баштай албайт. Себеби анын жүзү азырынча таза эмес. Кайсы бир кадырлуу оппозиция деле ал кишини колдобойт. Эл көрүп турбайбы? Айланасында деле бийликке сес көрсөтүп, кыйкырчу адамы жок. Бирок мен жогоруда айтып кеткен гүленчилерди бул окуядан абдан жакшы пайдаланып кетиши мүмкүн. Себеби алар акчалуу, билимдүү, уюштургуч балдар. Эсиңерде болсо Түркия менен жаман жакшы айтышып экс-президент гүленчилерди сактап калган. Гүлендин саясатынын эң гүлдөп турган очогу бизде.
Демек алар жардамга келбей койбойт. Коркунуч ушул жерде. Бүгүн өлкө башчысын калкыбыз колдоп, жылуу пикирлерди айтып жатканы менен Гүлендикине окшогон тамыры кенен жайылып жаткан диний секталар учурдан пайдаланып кетиши турган иш. Мындан баарыбыз сак болбосок болбойт. Булак Назар News KG. Ырдын автору Темирлан Урмуков. Сооронбайдын соңку соккусуна чыдабай саясаттагы жетим Сапар Исаков карабай таштап кеткен саясий атасы Алмазбек Атамбаевга жазган каты. Ата артыңда калган ой баламын, кабыл ал айткан ой саламым, көңүлүм канчаңы калса да көзүмдөн учуп ой караның, көрүнүп жарктай ой түссө деп күн зарлап жолуң ой карадым, көргөн бир күнүм ай курсунжу ата камалаңа турган баламым. Ата акшум кар сыйлыгы колдойбу, ата келмес деп ой койбойбу, бийликке келсең ой кайрылып ай бөксөргөн жерим ой толбойбу, укканың барбың ой ата кең ай уясын бузган ай торгойду, томуктай ушулай макулук ата торгойчула болсоң болбойбу. Ата жегенге жалгыз ой көнбөдүм, жамандык менден ой көрбөдүң, бүк түшүп чуркап сен үчүн акум төрдөн алтын ой бөлгөмүн, алсырап калса таштаган хайбандын бирин ай көрбөдүм, Жээнбеков чыккан ай балаңды ата жырткыч чаленеге көрбөдүң. Ата барчындай канаты сабалап, бал үчүн кылат далалап, айланып учуп ай кете албай да бир учак кылдың ой аламат, айылдын элиң ой кырылып жаш бала калдың ой апалап, атаке сендей бууру таш дегиң атамдан неге жаралат ата индира төгүп ой жаш деле, чыдамыш болот ой жакшы эле, бир кокуй тантыгы экениң да билсечи байкуш эй ал деле, сендеги сырдың ой сезбептир прокурор кездең ой жаш неме, сен бизди коргоп койбогон ата ушунча эле бооруң таш белең ой. Ата бир кезде сенин ой куралың, министр болгон эй уланың, аныңда кеткен ой кызматтан абалын анын ой сурагын, апостил жазгыч эй Абдилиң, анында каккан эй биржинин, Сооронбай союп биз жакты, кантем солудуң ата жан дилим ой. Ата алдың деп кымбат ой кычкачты, кызматтан айдап ой ташташты, суракка улами чакырып ай суусата сүйлөп ой касташты, турмушта болуп салтанат, турса да гүлдөп чартарап, тергөөчү соттуң ой көргөндө ата жүрөгүм ай түшүп жалтанат ата аябай кызса чыдабайм, атаке калчың ой калкалап, жашырбай айтып таштаймын, атаке калчың ой калкалап, сокеңден эч ким ой кутулбайт, согушсак бизден ой утулбайт, сотторду кандап чечимин, темир тор түрмөң ой чукулдайт, мендеги көчүгү сенде бар, меники жалгыз ой чукулбайт, билинип калсаң ой бардыгы атаке түрмөдөн ай эч ким кутулбайт ой, билинип калсаң ой бардыгы ата түрмөдөн ай эч ким кутулбайт
Make my body go. Make our bodies higher.